Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарыхта ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгиленүүдө. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы 2017-жылы октябрь айында жарыяланып, 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө, февраль жана октябрь революциялары репрессиянын кесепетине объективдүү тарыхый баа берүү максатында айтылган. 1917 октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген терең мааниси бар окуя, тарыхый чоң бурулуш. Ойдо жок жерден ургуштап чыкты, ойлобой элим зарды укту. 16-жылда көркүн одар элди кайгыга жыкты. Арга жок элим Кытайга качты, асыраш үчүн алтындай башты. Чаңгырдай жаган көзүнүн жашын аргасыз элин кум чөлгө чачты. Кеткени кетти, Кытайга жетти, кете албай калган кээ бирөө катты. Иштөгүндөн түңүлү акыр, коштошуп бирөө о дүйнө кетти. Жолдон ичен жан суу кагып өлдү, жоголгондорго ким көңүл бөлдү. Жегенге нан жок, жете алканы жок, жокчулуктан канча жан өлдү. Сананы кечип канча таң атты, сапарда жүрүп канча күн батты. Кыргызым мынча кыйналып кеттиң, суу таппай кеди таңдайың катты. Азапты кечип нечин таң атты, арманга толо нечин күн батты. Баласын алып калктан ажырап, кансырап эне талаада жатты. Жанымда бала чыркырап ыйлай, сук жаткан эне эч нерсе туйбай. Жүрмөлөп келе 10 айлык бала, эмсем
энесин ээрчи артынан кетти. 80ге чыккан абышка өлдү, секелек кыздар муңзарды көрдү. 8ге жашы тола элек бала, 8ге толбой кордукту көрдү. Бешикте жаткан наристе өлдү, бешиктен чыкпай кордукту көрдү. Ыңалап ыйлап жүрөктү эзип, бешикте бала ачалды көрдү. Кытайга жетпей канча жан өлдү, кыямат азап канча жан көрдү. Кыргызым бүгүн ойлонолучу, кыйла жыл мурда өткөргөн күндү. Душмандан канча запкыны тарттык, дайынсыз кетип камалып жаттык. Ойгонуп эми теңдикке келип, оодарып барын чындыкты таптык.